Саламатсыздарбы достор. Бул Сузак медресенин алдында мына тушунда гумма борбору ачылыптыр. Мына көрүп атасыңар. Жаңы уна жуучу жай, анан гумма даярдоочу. Гумманын эмне экендигин билбегендер бар окшойт. Бул көбүнчө Ташкентте көп жасалат. Мындай ичинде эт көп, пирожкинин камырга окшогон ушундай тамак өзүнчө. Азыр кирип ичине көрсөтөйүн. Азыр достор ушу гумманын эмне экендигин азыр көрсөтөм. Бул Сузактын Ленин деген жайы, эски Ленин колхозунда, медресенин тушунда. Мына азыр ичтери кофейный чаевай сонун. Мына шкан мынандай болот экен. Ичиде эмне бар? Эт да? Ötkesi var, yüreği var, dürücü var. Şu aralaş atay kıyma jasalat eкен, анан ушинтип жасалат экен. Аябай даамдуу. Келип татып көргүлө. Соусларынан. Соустар менен. Достор, барыңарды ушул жаңы гумма даярдоочу ушул ашканага келип жеп татып көрүшүңөргө чакырып кетем. Жаңы уна жуучу жай. Барыңар таанысыңар. Халынжан аканын ушундай жеке ишканасы. Мен атайын ошо кирип калдым. Ушуга силер менен бөлүшөйүн ушул жаңылыкты деп. Сузакка келсеңер, биринчи ушундай гумма борборуга киргиле.